Ноокат районунда курулушу башталган жер семирткич заводуна биринчи этап менен 22 оор жүк ташуучу унаада атайын жабдыктары келип түштү. Завод толук ишке кирсе 2000ге жакын жумуш орундары түзүлөт. Ошондой эле жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул ушул 15 миллион долларлык оборудование келип, мына сиздер көрүп жаткан бул жерге заводдун биринчи линиясы тургандан кийин ошол долбоорлук ушул кубаттуулугу 100 000ден 200 000 тоннага чейин бир жылына ошол органикалык жер семирткичтерди чыгарат. Бул жердеги бул технопарк 4 этаптан турган болот. Бул ошол жер семирткичтерди органикалык гуминовый жер семирткич дейт. Ошол көмүрдөн ошол майдасы калгандарды иштетип, ошол жерге зыяны жок, ошол химия аралашы жок жер семирткичтер чыгат. Бул долбоор суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги кытайлык инвесторлор менен кызматташуусунун негизинде ишке ашырылган. Жалпы суммасы 260 миллион долларды түзөт. Жабдуулар заман талабына ылайык жогорку сапаттагы жер семирткичтерди өндүрөт. Айыл чарба министрлиги менен Кытайдагы Байдоозя компаниясынын ортосунда меморандумдар түзүлдү. Анан былтыркы жылы Кытай Республикасында Орта Азия жана Кытай саммити болуп өттү. Ошол 18 майда өткөн саммитте биздин ошол долбоорго инвестициялык келишимге кол коюлду. Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусу менен ошо Кытайда Сиан шаарында инвестициялык келишимге кол коюлду. Буйруса биздин жабдыктарыбыз келип түштү. Эми курулуш иштерин дароо баштайбыз. Жакынкы арада курулушун бүтсөк, эң жакшы экологиялык таза жер семирткичтерди өндүргөнгө аракет кылабыз. Биринчи этапта айына 10 000 тоннадан чыгарып баштайбыз. Төрөбай Кулатов айыл аймагы тарабынан заводду курууга 90 гектар жер бөлүнүп берилген. Өндүрүш иштеп баштаса, жергиликтүү калк үчүн да жаңы жумуш орундары түзүлөт. Анын алкагында айылдын инфраструктурасы жакшырат. Бизде Кулатов айыл өкмөтүнүн жергиликтүү калкыдан негизинен жумушчу күчтү ошолор камсыз кылат деген ойдо турабыз. Андан сырткары бизде жергиликтүү бюджетке салыктын түрлөрү боюнча түшөт деп биз божомолдоп атабыз. Буйруса бул толук кандуу жумушка киргенде биздин жергиликтүү бюджет 200 миллионго чейин көтөрүлөт деген бизде эсеп бар. Ошолорго дагы облус белгилей кетсек, заводдун 4 этабы тең толук кандуу 2027 жылы аяктайт. Ошол жылы облус аймагында 92 жаңы ишкана ачылып, 1000ге чукул жумуш орундары түзүлдү. Мындан сырткары ири өнөр жайлардын курулушу жүрүүдө. Биздин группабыз дагы Нурастан Бактыбеков, Оран Адишев, ЛТР, Ош облусу.